сабағыбызда кыргыз тили сабагын өтөбүз. Экранга коюлгула. Экрандан кимди көрүп турасыздар? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов экен, а? Чыңгыз Айтматовдун мындай сөз менен баштагым келип турат сабакты. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Эмне түшүнүңөр? Ким оюн айтат? Асел. Адам болуу Ура, жакшы. Чындыгында сурайтасыңар балдар. Сырткы кеудебиз адам болгону менен ички жан дүйнөбүз ар түрүбүздүки аралашкыча болот экен. Адамзат тер сапаттары менен күрөшүүдө өмүр бою аракет кылат экен. Тер сапаттарын арылууга өмүр бою аракет кылат экен. Ошондуктан күн сайын адам болуу кыйын дегендин мааниси адам баласы жакшы болуш, аста-аста жаман болуш бир паста деген макал бар эмес болсо, макалдын негизинде дагы түшүнүп алсак болот экен. Балдар, эми биз бүгүнкү маанайыбыз эң жакшы болсо гана башкаларга дагы эмне кылат экенбиз? Жакшы маанайды кабыл алат экенбиз. Адамгерчиликтин алгачкы кадамы бул жакшы маанайда болот. Жакшы маанайдагы адам гана колунан адамдын колуна жакшылыктар келет экен. Бүгүн канчанчы число балдар? Бүгүн 12 апрель. Бүгүн кандай күн? Бүткүл дүйнөнүн космонавттары. Бүткүл дүйнөлүк космонавттар күнүнө азамат. Балдар, бул космода кандай сүрөттөр көрөсүңөр? Адамдардын тепкиштер менен өтүүдө жогору чыгып бара жаткан адамдарды көрсөңүз. Жогору туура айтасыңар, китептерди тепкич менен, китеп тепкичтер менен эме кылат? Жогору барат. Эмне үчүн китеп тепкичтер менен деп ойлойсуңар? Асема, биз канчалык китеп окусак, канчалык бийликке жогорулай барайт. Китепти көп окуп, билимибиз күчтүү болгондо гана биз жогору бөлүмгө чыккенбиз. Бийликтерди багындырат экенбиз. Ошондон ар дайым биз билимдүү болуу аркылуу менен китепти окуп, жакшы окуп, жакшы жүрүшүбүз. Мен силерге өткөн сабакта үйгө тапшырма берген. Үйгө тапшырма эмне дегенмен? Сынаптын даражаларын кайталоо менен бирге сүйлөм түзүп келгиле экен. Сүйлөм түзүп келдикпи? Ашмачы мен жай даражадан башка даражаларды түзүп алган билимдерди бышыктайсыңар. Ар түрдүү көнүгүүлөрдү аткаруу менен сынаптын даражаларын катыштырып, сүйлөм түзүүгө, аны колдоно билүүгө көнүгүү менен ойлоо жөндөмүңөрдү калыптандырып, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Андан тышкары бири-бириңерди угууга, өз ара сыйлашууга кыргызыңар. Күтүлүүчү натыйжа. Бүгүнкү сабагыбыздын максатына жетти деп ойлойбуз балдар. Эгерде силер сынаптын даражаларын билсеңер, аларды бири-биринен айырмалай алсаңар, сүйлөө кеңиңерден колдоно алсаңар, ошондой эле интернет булактарынан пайдаланган ар кандай көнүгүүлөрдү аткара билсеңер, бири-бириңерди уга билсеңер, анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик деп. Бул дарагыбызды билип болот. Минура. Бул биздин бүгүнкү сабактагы өзүңөрдүн максаты. Кандай жыл? Алкотөр айтабыз. Асия. Тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулуу жылы. Эми ошондуктан бүгүнкү сабагыбыз сынаптоочу жөнүндө болмокчу экен. Бүгүнкү сабакта биз сынаптоочтун даражаларын өтөбүз. Биз бүгүнкү сабакта топ башчыларын шайлап, ошол топ башчыларын өзүңөр топтогу мүчөлөрдү баалайсыңар. Бул жерде калпак 5, калпак. Эгерде
баш кийим, улуттук баш кийим бул дагы, бирок бул кыз баланын баш кийими болгондо муну 4 деп алдым. Бул эгерде талаптарга, суроолорго анча туура жооп бербей калсаңар бааланасыңар. Биз бүгүнкү сабагыбызды 3 баскычта өтөт экенбиз. Биринчиси чакыруу, экинчиси түшүнүү, ал эми үчүнчүсү ой жүктүү, ойлонуу баскычы экен. Биринчи баскычта биз сынаатыбызга өтүлгөн тема бул, ал жөнүндө эсиңизге салып алдык. Ал эми түшүнүү баскычында биз ар түрдүү өнүгүүлөрдү аткарабыз. Ал эми ойлонуу баскычында өз алдыбызча ой жүктүрүп тексттер менен иштейбиз, тесттер менен иштейбиз жана башка каражаттар менен иштейбиз. Силер биринчи топ текст менен иштейсиңер, экинчи топ таблица менен иштейсиңер. Биринчи топ түшүндүрүп кетейин. Биринчи топто бул жерде бош жерлерге тиешелүү даражадагы сынаатоо сөздөр менен токтойсуңар. Ал эми силер болсо балдар бул жерде таблицада жай салыштырмалык жүмө даражаларды табып толтурасыңар. Биринчи топто Асен Аксакалдар чоңураак үйгө келишти. Отургандардын ичинен эң кичинеси мен атам экен. Силер айтсаңарбы? Жай даражаган катуу, кайраттуу, тердек. Жакшы. Топ башчылары аткарган окуучуларга өзгөрүү маалымат. Экранга карабыз. Экранда мааниси окшош сөздөрдү бири-бири менен жупташтырып жазыш керек экен. Биринчи, экинчини биринчи топ, үчүнчү, төртүнчүнү экинчи топ жазып алам. Жош, момун, жакшы, сонун. Экинчи топ. Акшоға. Кыран, алгыр, калпычы, жалганчы, ардактуу, урматтуу. Балдар, кийинки тапшырмабыз доскада турган экранды карасаңар, адабияттан турган чыгармаларды окуйсуңар. Сынаатоолорду санап айтасыңар, кайсы чыгарма экендигин аныктайсыңар. Кана биринчи топто Асен. Тоодой тулпар ат минген, кара кайдай канчалган, кынсыз бычак байланган, кышкы шамал бороондой кары бетине айланган. Бул эртештүктүн көктөмүн көрүнүшү. Бул жерде тоодой, кара кайдай, бороондой. Бороондой. Азаматсың, бул кандай сөз экен? Сөз. Жакшы. Экинчиси кандай? Бирөөнүн тону жеңилдеп кийбек эле балдарай, бирөөнүн аты семиздеп минбек эле балдарай. Бул жерде жеңил, семиз. Бул кандай даражада турат? Жай даражада турат. Азамат. Бак даражада болсо, кандай сөздөр менен чыгат? Эң, аябай, чу, жана жаман, илте деген сөздөр осы эки кетти дагы колдонот дегенбиз, а? Жакшы санасак. Экранда эмне көрүп турабыз? Макалдар көрүп турабыз. Макалдар бирок аралашып кеткен сөздөр, а? Буларды эмне кылабыз? Топтойбуз. Биринчи топ силер макалдарды топтойсуңар, экинчи топ болсо бул турган таблицанын ичиндеги сөздөрдү табып, ыр курайбыз. Бир куплет ыр чыгат. Сүйүктүү татыжакай сулуу тилим, меримдүү жүрөгүмө жылуу тилим. Тилим деген кайсы? Тилим. Жакшы. Азаматка. Силер даярсыңар балдар? Кыздар. Адептүү алгыш алат, адепсиз каргыш алат. Балдар,
Karanglar. Bu жерде силерге тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмалар менен көрүп иштейбиз. Биринчисин ачып көрөбүз. Боз болуп, кор болгон, чөлдө болуп аккан суу. Достор, ким жазат? Жазып, сынаптоочу даражасынан. Qanday darajada topamiz? Qanday bo'lib, bo'z bo'lib. Bo'z bo'lib. Qaysi darajada turadi? Kuchli darajada. Yaxshi. Ikkinchisini darajalarni hisob keltir. Bu yerda qanday ko'ylagim bor? qizil Ko'ylagim bor. Oldin ekranga qarab turamiz. Bu yerda hozir qahvat bo'yicha o'tgan soatimizni qo'shiblaymiz. Bu yerda kod terilgan, o'sha kodni terilgan. Ana Bibi Azret Avtolar kiribdi. Daha kim kaldı? Asya. Kiripsin. Havanlar kiremektasınlar. Sırodu vereyim hazır ben. Kararlar. Şamdamay bolosунlar. Sınav oluş boyunca. Sıralar verilip. Bu yer bışık doğu. Eng yaxshi birinchi topdan Aseliya bilan Aseliya qatishdi. To'pbashlar o'zinglar bog'larni olib, o'shaga qarab kelsanglar, bog'larni qo'ydirib, ikkinchi topdan negizini bog'larga yaxshi qatishdinglar, mayli kishini harakat qilsa, bo'lib bo'ladi. Yaxshi zamonaviy modelga uyga topshirma, uyinglarda bu yerda kimni suratini ko'ramiz? Ene biz uchun asıl zar insan ekan. Mana shunday sinatovdagi so'zlarga qatishtirib, sinatovning darajasindagi so'zlarga qatishtirib, uydan yaxshi bir esse yozib kelamiz.